Достар, бүгін дал ушундай болгон жаңы дронго обзорду көрсөтүп беребиз. Бул биздин YouTube каналыбыз. Лайк басып, өзүңүзгө сактап алыңыз. Жана ошондой эле полный нолдон баштап до конца көрүңүздөр. Жана ошондой эле полный обзорду көрсөтүп беребиз. Азыр биринчи эле монондол ичин ачканда биринчи болуп өзүнүн пульт управлениясы болот. Монондол ачсаңыздар болот. Ал эми экинчиси болсо монондол дрондун өзү. Монондол канаттарын ачасыздар. Бул жерде дрондун модели жазылган. Дал ушул модель менен сайттан же болбосо YouTube'дан башка видеолорунда көрсөңүздөр болот, эгерде жазып туруп. Ал эми бул жакта болсо мына ушундай болгон өзүнүн кагазы. Эгерде дал ушул кодду сканерден өткөзсөңүз, атайын бир приложение калып барат. Ошо приложение менен башкарсаңыз болот. Аны дагы азыр алдыңкы видеолордо көрсөтүп берем. Экинчиси мына ушундай болгон комплектациясы. Үчүнчүсү мына ушундай болгон запасной канаттары, жана ошондой эле кабели болот. Бул жерде атайын отверткасы болот. Мына ушул эми достор, эми дал ушундай болгон пультту дронго кантип улашты көрсөтүп берем. Биринчи жолу мына ушул жерде кнопканы көрүп атасыздар. Ошо кнопканы басып турсаңыздар, мына ушундай болуп дрон жанат, моргать этип. Жана ошондой эле могул жерде камерасы турат алдында. Дал ушул камерасын могул жакта карап коесуздар. Алды жакта. И потом бул жерде өзүнүн пульту бар. Дал ушул пультту могул жерде атайын жандыра турганы бар. Мына ушумен мону жандырсаңыздар, жанды көрдүңүздөр, могу өчүп жанып атат бул жериндегичи. Ошону мону жогору анан ылдый кылсаңыздар, ошол өчүп жанбай калат. Өчүп жанбай калган учурда бул пульт алдыгы дронго уланган болот. Эми пульттун бир аз башкарылышы боюнча айтайын. Эгерде буну жогоруга кылсаңыздар, дрон учпайт. Дал ушундай болуп айланып тура берет. Эгерде жогоруга дагы бир жолу кылсаңыздар, анда ал жогоруга көтөрүлөт. Ал эми капталга кылсаңыздар, капталга эки жака, жана ошондой эле ылдыйга кылсаңыздар, ылдыйга түшөт дагы, жерге түшкөндөн кийин өзү өчүп калат. Бул жерде кнопкаларын өзүңүздөр аябай жакшы билсеңиздер керек. Бул деген дронду айландырат. Жана ошондой эле бул жакта дагы бир эки функциялары бар. Ал эми бул болсо эки жагын жылдырат. Дал ушул пульт. Ал эми бул болсо жогору ылдый көтөргөнгө. Ал эми бул жерге болсо телефонду койгону. Дал ушул жерге телефонду коюп кантип улайт, азыр кийинки видеодо көрсөтүп берем. Ошондуктан акырына чейин көрүңүздөр. Достор, азыр дал ушул телефонду могу алдыгынын камерасына кантип улашты көрсөтүп берем. Аны үчүн биринчи сиздер телефондон Wi-Fi'ды жандырасыздар. Экинчиден болсо мына ушундай кнопкасын басып жандырасыздар мында. Бул да мондол моргать этип жангандан кийин дал ушул жактан азыр мунун өзүнүн модели чыгат. Азыр кайсыл модель экен? Менимче могу модель го дейм. Дал ушул модель болуш керек азыр. Ушундай загрузка болуп туруп азыр уланат. Ушул модель экен, азыр мына уже уланды. Эми bundan чыгасыздар дагы. Азыр мен сиздерге ушунун өзүнүн программасын көрсөтүп берем. Ал жерде сканер кодтун да өткөзсөңүздөр, ушул эле приложение калып барат. Азыр могу программа RFSV деген. Дал ушул программага киресиздер. Анан бул жерде старт деген бар. Эгерде Wi-Fi'га улагандан кийин ошо стартты бассаңыздар, мына ушундай болуп көрүнө берет мына. Көрдүңүздөр, бунун камерасы уже иштеди мына. Дал ушул учкандан кийин дагы ошентип иштесеңиздер болот. Так, эгерде суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар, биз жооп беребиз. Жана ошондой эле достор, дал ушул жерден пульттан эмес, могу жерден дагы башкарсаңыздар болот. Кааласаңыздарчы. Көрдүңүздөрбү, алдыга айланып атат. И всё. Мына. И потом бул жакта да башка функциялары бар. Могу жерден видеого тартасыз, бул жерден болсо камерага сүрөткө тартасыз. Калган функцияларын болсо өзүңүз билип алсаңыз болот. Эгерде моуну басып койсоңуздар, сиздер кайсыл жерден дронду учурсаңыздар, кайра ошол жерге өзү келе турган болот автоматически. Жана дагы башка функциялары бар. Бул жактан көрсөңүз болот. Анан видеого камерага тарткан болсоңуздар, буну бул жактан көрсөңүздөр болот. Анан буга эч кандай флешка салбайсыз. Бул жерде тарткан видео камера сүрөттөрүңүз прямо сиздин галереяңызга сохранить этиле берет. Дал ушул дронду алам дегендер болсо, Кыргызстан боюнча доставкасы бар. Алуу үчүн азыр дирекке байланышка чыгыңыз, описанияга телефон номерлерди калтырып коёмун.